Аймактар өнүксө өлкө өнүгөт. Кыргызстандын район шаарларын өнүктүрүүгө аракет көрүлүүдө. Мектептер, бала бакчалар байма-бай курулуп жаткан учур 2023-жылы 100дөн ашык билим уя пайдаланууга берилди. Облустардагы жолдор жасалып, аэропорттор модернизацияланууда. Талас, Каракол, Нарын, Казарман аэропорттору ишке кирип, ички каттамдар аткарыла баштамакчы. Облустардын инфратүзүмүн жакшыртуу, жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү, жаңы иш орундарын ачууга аракет көрүлүүдө. Баткен азыр башкача. Мурда көз жаздымда калып, кийин 2 рет куралдуу кагылышты башынан өткөргөн Баткен облусу азыр таптакыр башкача. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Баткенден башталат деп дал ушул өрүкзарга өзгөчө көңүл бурууда. 2022-жылдагы чек ара чырында 821 турак үй жабыркап, анын 417си өрттөлүп, жараксыз абалга кептелген. Анын баары калыбына келтирилди. Тактап айтканда 417 жаңыдан курулуп, 4 там капиталдык ремонттон өткөрүлдү. 255 турак үйдүн ээсине капиталдык ремонт үчүн 200 000 сомдон берилди. 145 үйдүн кожоюнуна ремонт үчүн 100 000 сомго чейин берилди. Президенттин жарлыгы менен Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылдары башка пландын негизинде кайрадан курулду. Азыр таптакыр башкача. Жолдор асфальт, жарык жана көрктүү. Айылдагы ар бир үйгө суу киргизилип, бардык шарты менен тургундарга тапшырылган. Чек ара жаңжалында 27 социалдык объект жабыркаган. Анын бардыгы тагыраагы 12 мектеп, 9 бала бакча жана 6 ФАП калыбына келтирилди. Жалпы 210 жеке ишкерге 300 000 сомдон жалпы 63 миллион сом компенсация төлөнүп берилди. Жалпы 140 жеке ишкерге 120 миллион 600 000 сом жеңилдетилген насыя берилди. 2023-жылы облус боюнча жалпысынан 52 социалдык объект колдонууга берилди. Анын ичинен 21 мектеп, 10 бала бакча, 8 саламаттыкты сактоо мекемеси, 6 таза суу объектиси, 3 маданий жай, 4 турак үйдүн капиталдык оңдоп түзөөсү аяктады. Садыр Жапаров Баткенге барып, бир күндө 30га чукул объект ачканы жергиликтүү үйлөрдүн алкоосуна арзыды. 2023-жылы республикалык бюджеттен Баткен облусунда 48,8 километр жол асфальтталды. 38,6 чакырым жаңы жол салынды. Баткен облусун өнүктүрүүгө 500 миллион сом бөлүндү. 92 айылга өзгөчө макам берилип, өзгөчө статусу бар айылдын тургундарына 2022 жылдын 1-мартынан тартып, жөлөк пул алуучулардын үй бүлөсүндөгү ар бир балага 1000 сомдон кошумча төлөм чегериле баштады. Чек арада туруктуу жашагандардын пенсиясына 2000 сомдон кошулду. Баткенде быйыл 11 айылды таза суу менен камсыздоо пландалууда. Баткен районунун Шамал өтмөк насостук станциясын жана Лейлек районунда Акнет насостук станциясын куруу пландалууда. Натыйжада 100 гектар жер өздөштүрүлөт. Ошондой эле быйыл инвестициялык форум уюштуруу мерчемделүүдө. Жаңыланган Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад өлкөнүн экинчи экономикалык борборуна айланат. Бул облустун административдик, экономикалык жана маданий борбору болгон Жалал-Абад шаарын жаңылап, көркүнө чыгарууга биринчи жолу республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүндү. Өлкөбүздөгү чоң шаарларды өнүктүрүүгө мындай каражат биринчи жолу бөлүнүп берилип жатканын баса белгилеп кетейин. Чындыгында эле шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбыз шаар деген атка татыктуу болушу керек. Бул суммага шаарда буга чейин болбогон ири курулуштар жүрүп, социалдык экономикалык багыттагы 10дон ашык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Жыл Жалал-Абад шаарында курулуш жылы болду. 2 миллиард сомдон 583 миллиону жол салууга сарпталды. Айдоочулардын көкөйүнө тийип, тургундардын нааразы кылган жолдор реконструкцияланды. Жалал-Абад шаарынын 3,5 чакырымдык борбордук көчөсү толугу менен оңдолду. Ага бул облустун тургуну Түмөнбай Байзаковдун ысымы ыйгарылып, Байзаков проспектиси деп аталды. Пушкин көчөсү дагы азыр таанылгыс болуп өзгөрдү. 2000-жылы басылган асфальттын эскилиги жетип, аң чөнөкө толгон көчө эле. Азыр 2 чакырымы асфальтталды. Мындан тышкары Бекмамат Осмонов, Даниэлбек Малашев, Манас, Бабкин, Курманбек атындагы бир канча көчө кеңейтилди. Асфальт басылып, тротуарлар жасалды. Жашылдандыруу менен катар жарыктар дагы орнотулду. Жол салууга жаңы техникалар алынып, пайдаланылды. Шакман үлгүсүндөгү 4 оор жүк ташуучу жана 1 Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа сатылып алынды.
Шаардын жолдорун асфальттоодо зор пайдасын тийгизе турган асфальт бетон жана таш талкалоочу завод курулду. Курулушка 111 миллион 540 миң сом сарпталды. Эми бул заводдон түшкөн каражат кала казынасын толуктайт. Жыл бою эс алуучуларды саламаттыгын чыңдоону көздөгөндөрдү кабыл алган Жалал Абад санаторийине чейинки 3,6 чакырым тротуар салынды. Тротуарды бойлой жарыктар коюлду. Эми отургучтар дагы орнотулат. Баса былтыр аталган санаторий дээрлик 142 миллион сом киреше тапкан. Калктын саламаттыгы дагы көңүл сыртында калган жок. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын терапия, неврология, жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн имараты өткөн кылымдын 60-жылдары курулуп, эскилиги эбак жеткен эле. Жылына жыртык тешигин жамаган менен бейтаптарга да, ак халатчандарга да тиешелүү шарт жок болчу. Авариялык абалдагы имараттар боздурулуп, ордуна 3 кабат 100 орундуу заманбап корпус салынды. Сарпталган каражат 251 миллион сомду түздү. Облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборуна 264 миллион сомго заманбап имарат курулду. Ал 3 кабаттуу болуп, 96 орунга эсептелген. Буга чейин 1948-жылы курулган эски имаратты эптеп иштеп келгендер эми заманбап имаратта бейтаптардын саламаттыгына кам көрүүдө. Салынган социалдык объектилердин катарын 150 орунга эсептелген бала бакча толуктады. Чыңгыз Айтматов аймактык башкаруусунда 88 миллион 600 миң сомго 2 кабаттуу бала бакча курулду. Балдар үчүн ойноо комплекси дагы каалгасын ачты. Муниципалдык комплекс жыл бою бөбөктөрдү кабыл алып, түшкөн каражат шаар казынасын толуктап турат. Курулушка 74 миллион сом коротулган. Балдарды олимпиадалык оюндарга даярдоочу республикалык колледж негизделди. Ал үчүн номер 1 кесиптик лицейдин имараттары капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, ашканадан тарта, жатакана, окуу бөлмөлөрү, машыгуу залдары заман талабына шайкеш келтирилди. Ал үчүн 117 миллион сом сарпталды. Ал эми бул 3 кабаттуу борбор IT технологияларын окутуу үчүн салынды. Заман агымынан артта калбай, IT адистигин өздөштүрөм дегендерди кабыл алмакчы. Бул Кыргызстандагы мамлекеттик алгачкы инновациялык технологиялар борбору. Курууга дээрлик 65 миллион сом жумшалды. Жаңыланган имараттар Жалал Абад шаарын көркүнө чыгарды. Ага катар калаадагы бак-дарактарды сугаруу маселеси чечилди. 4 скважинаны куруу жана реконструкциялоо жүргүзүлүп, парктар, көчөлөр техникалык суу менен камсыз болду. Бул үчүн 12 миллион сомдон ашуун акча каражат коротулду. Ал эми Жалал Абад облусунда 2023-жылы 1400 ишкана ачылып, 5571 жумуш орду түзүлдү. Анын ичинен өнөр жай тармагында 301 ишкана, айыл чарбасында 157, соода сатыкта 400 ишкана пайда болду. Облус аймагындагы 1772 чакырым ички чарбалык канал тазаланды. Ал эми транспорт боюнча Жалал Абад маданият жолунун 67 чакырым аралыгы жасалды. Бишкек-Ош автожолунун Токтогул районундагы 246 чакырымына кар көчкүдөн коргоочу галереянын курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Оңдолгон ички жолдор көчөлөрдүн узундугу 204 чакырымды түздү. Анын ичинен 128 чакырым жол республикалык бюджеттен каржыланды. Ысык көл. 2023-жылы 34 өнөр жай ишканасы ачылып, 494 адам иш менен камсыз болду. Ак Суу районунда Калай вольфрам кенин иштетүү үчүн өндүрүштүк линия ишке кирди. Жыргалан көмүр кени ишке киргизилип, 16 миң тонна көмүр казылды. Балыкчы шаарында модулдук үйлөрдү жана курулуш тетиктерин чыгаруучу заманбап ишкана ачылды. Ананьево айыл аймагында кийим тигүү фабрикасы иштеп баштады. Түп айылында Авентус тигүү цехи ачылып, 50 жумуш орду түзүлдү. Бул ишканаларды ишке берүү үчүн 605 миллион сомдук инвестиция өздөштүрүлгөн. 2023-жылы жалпы облус боюнча 121 чакырым жолго асфальт басылган. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен 8460 метр канал оңдолду. 1170 метр узундуктагы канал толугу менен бетондолду. 53280 метр аралыкта механикалык тазалоо иштери жүргүзүлдү. 49 даана гидротехникалык курулмалар жана 7 суу өлчөгүч гидропосттор курулду. 4 насостук станция ремонттолду. Президенттин жарлыгынын алкагында Ысык көл облусунда 2022-2023 жылдары 33 жаңы саркынды тазалоочу курулма ишке берилди. Туристтердин тейлөө кызматын жакшыртуу максатында 4 респоинттин курулушу аяктады. Учурда 5 туристтик сервистик борбордун курулушу жүрүп жатат.
Быйыл Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында эт комбинатын, Сары Камыш айылында канаттуулар фабрикасын, Жети Өгүз районунда кыш заводу, Ак Суу районунда жүндөн жер семирткич чыгаруучу ишкана жана башка 16 долбоорду ишке киргизүү көздөлүүдө. Натыйжада 1000ден ашык жаран иш менен камсыз болот. Каракол шаары өнүгүү чекити. Ысык көл облусунун административдик борбору Каракол шаары. Бул калааны өнүктүрүү үчүн 2022 жылы республикалык бюджеттен 885 миллион сом, 2023 жылы 685 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттан калаанын көйгөйүнө айланган жол маселесин жоюуга жумшалды. 2 жылда дээрлик 19 чакырым жол, 26 чакырым тротуар жасалды. Жол салууда асфальт, бордюр, лотоктор мурда жеке компаниялардан алынса, 2023 жылдан баштап жол чарба муниципалдык ишканасына тиешелүү завод ачылып, ишкана да чыгарыла баштады. Натыйжада жол салууга кеткен чыгым 1 топ азайды. Муниципалдык асфальт бетон заводун курууга 97 миллион сом каралган. 30 миллион сомго светодиоддук лампалар, мамылар, трансформаторлор менен орнотулду. 5 коомдук ажаткана курулуп, калаанын тазалыгы үчүн таштанды челектери, таштанды контейнерлери алынды. Шаардагы таштандыларды кайра иштетүү жолго коюлду. 135 миллион сом заводду курууга жана ага тиешелүү ангарларды курууга жумшалды. Социалдык объектилер дагы унутта калган жок. Учурда 2 чоң бала бакча курулууда. Номер 11 мектеп гимназиясына 500 орундуу кошумча имарат салынууда. Инновациялык борбордун курулуш иштери аяктап калды. 50 миллион сомго Каракол шаардык стадиону реконструкцияланды. Жарым кылым мурда курулган стадион кейиштүү абалга кептелген эле. Эми эски стадион жаңыланып, кайрадан спорттук жана маданий иш-чаралардын ордусуна айланат. 92 миллион сом спорт комплексин курууга жумшалды. Талас облусу. Талас облусунда 11 айыл аймагы дотациядан чыкты. 2023 жылы 119 жаңы чакан жана орто ишкана ачылып, 676 жумуш орду түзүлдү. Алар чач тараштан баштап дүкөн, кызмат көрсөтүү жайлары жана башкалар. Анын ичинен өнөр жай ишканаларынын саны 40ты түзөт. Алар 24 кийим тигүү цехи, кондитердик 2 цех, нан чыгаруучу 1 цех, өсүмдүк майын чыгаруучу 1 цех, этти кайра иштетүүчү 1 цех иштеп баштады. Талас облусунун өнүктүрүү фондунан социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого дээрлик 78 миллион сом каралды. Ал эми райондук өнүгүү фонддорунан 78 долбоорду ишке ашыруу үчүн 109 миллион 732 миң сом каржыланды. Анын ичинде калкты турак жай менен камсыздоо үчүн мамлекеттик ипотекалык турак жайларды курууга Талас облусунун өнүктүрүү фондунан 250 миллион сом жана Талас районунун өнүктүрүү фондунан 168 миллион сом, жалпы 418 миллион сом бөлүнгөн. Талас облусундагы 13 айылдын таза суу муктаждыгын чечүү максатында долбоорлор ишке ашырылды. Таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо боюнча иштердин суммасы 616 миллион 800 миң сомду түздү. Ирригация тутумуна келели. Талас облусунун Айтматов районундагы Сарымсак каналын реабилитациялоо дээрлик 80%га аяктады. Бактыногой каналдарын реабилитациялоо долбоору 30%га аткарылды. Бакайата районундагы Кызылжар жана Жалпактил каналдарынын курулушу 80%га аяктады. Бул каналдарда иш аяктаса, айдоо аянттарын сугатуу менен камсыздоо жакшырып, жаңы жерлерди өздөштүрүүгө өбөлгө болот. Эми жол тармагына токтололу. Облус аймагындагы 14 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ага 97 миллион сом сарпталды. Буга кошумча Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен президенттин фондунан 150 миллион сом, президенттин иш башкармалыгынан 60 миллион сом бөлүнүп, Талас шаарынын 19 көчөсү оңдолду. Алардын узундугу 22,2 чакырымды түзөт. Облустун брендине айланган төө-бурчак 27 өлкөгө экспорттолууда. 2023 жылы Таластын 43.945 тонна төө-бурчагы сырткы рынокко сатылды. Дыйкан фермерлерге 223 миллион 500 миң сом жеңилдетилген насыя берилди. Ал эми үрөн чарбаларга жана айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөргө мамлекеттик материалдык резервдер фонду аркылуу Россия, Казакстандан алынган үрөндөр товардык насыя катары берилди. Облустун көйгөйлөрүн чечип, инфраструктурасын жакшыртуу аракети быйыл да уланат. 2024 жылы 6 чакан ГЭС куруу пландалууда. Манас районунун 3 коргон айыл аймагына логистикалык борбордун курулушун баштоо, Манас Ордо Кыргыз улуттук комплексине 200 орундуу конференция өткөрүү залы менен заманбап мейманкана куруу көздөлүп жатат. Ош облусу аткарылган иштер, алдыга коюлган пландар. Ош облусунда 2023 жылы 6182 жумуш ордо түзүлдү. Облустун аймагында асфальт чыгаруучу завод, сэндвич чыгаруучу цех, 150-40 орундуу тигүү цехтерин камтыган жалпы 61 ишкана ачылды.
мөмө жемиш жана жашылча сактоочу кампалар ачылды. Мисалы, Алай районунда 1000 тонналык жемиш сактоочу жай, Өзгөн районунда 650 тонналык жана Каракожа районунда 30 тонналык мөмө жемиш жана жашылча сактоочу кампа ачылды. Чоңлай районунда картошка сорттоочу жай ишке берилди. Ноокат районунда 1200 тонналык соода логистикалык борбордун курулушу аяктап калды. Облус аймагында 49 социалдык объекттин курулушу тынымсыз жүрүп, 24 мектеп, 4 балабакча, 6 спорт зал, 1 футбол аянтчасы, 5 таза суу объектиси жана башкалар колдонууга берилди. Ал эми жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер, өнүктүрүү фонддору, эл аралык фонддор жана уюмдар тарабынан 88 социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып, анын 64-ü каалгасын ачты. Жол инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 111 чакырым жол жасалды. Ал эми жергиликтүү бюджеттин каражатына 87 чакырым жол оңдолду, 362 чакырым жолго шагыл төшөлдү. Калыкты таза суу менен камсыздоо үчүн республикалык бюджеттин каражатына 26 айылга таза суу тартуу башталып, 8 айылдын таза суу көйгөйү чечилди. Мындан тышкары коомдук уюмдар, жеке ишкерлер жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 64 айылдагы 17 000 тургунга 70 миллион сомго таза суу жеткирилди. Облус боюнча таза суу менен камсыздоо 87%да түздү. Кара Суу шаарында таза суу жана саркынды сууну чыгаруу системасынын курулушу 50%га аяктады. Өзгөн шаарында саркынды суу системасынын имаратын куруу үчүн жер такталып, канализация куруу иштери 63%га аткарылды. 2023-жылы Ош шаарынын дагы таза суу көйгөйү чечилди. Көп жылдардан бери бул маселеге чекит коюлбай, жаан жааган сайын кала тургундары бушайман болчу. Ак Буура дарыясынан ачык суу сактагыч ыкмасы менен берилген суу ылайланып, тургундар суусуз калган учурлар аз эмес эле. 194 миллион сомго көлөмү 24 000 куб метр болгон суу кампалары жана скважиналар курулуп бүттү. Жергиликтүү бюджеттин 444,6 миллион сому жол инфраструктурасын жакшыртууга багытталды. Жол тыгындарын азайтуу жана жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында 18 көчө же 21 километр жол асфальтталды. Абсамат Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишине жер үстүнөн өтүүчү өтмөк курулду. Кароосуз калган Ош автобекети муниципалдык менчикке өткөрүлүп, имараттын сырты оңдолуп, аймагы жакшыртылды. 2023-жылы Ош шаарында 28 объект курулуп, пайдаланууга берилди. Анын ичинде насостук станциялар, скважиналар, балабакча, балдар ойночу аянтча жана башкалар бар. Акматбек Сүйүнбаев атындагы Ош шаардык стадиону капиталдык оңдоодон өттү. Ак Телек кичи шаарчасына 75 орундуу балабакча ачылды. Номер 31 Курманжандатка атындагы орто мектебинин 225 орундуу кошумча корпусу жана спорт залы салынды. Номер 27 Парсез орто мектебине кошумча 500 орундуу окуу корпусу курулду. Чүй облусундагы Кара-Балта жана Токмок шаарларына кошумча каражат бөлүнөт. Алгылыктуу жумуштар ар бир облуста аткарылды. Чүй облусунда 2023-жылы таза суу менен камсыздоо үчүн 34 долбоорду ишке ашыруу пландалып, анын 20сы ишке ашты. Облус аймагындагы 36,8 чакырым мамлекеттик маанидеги жол оңдолду. Ага республикалык бюджеттен 264 миллион 407 миң сом бөлүнгөн. Ал эми 54 чакырым жергиликтүү маанидеги жол жасалып, ага жергиликтүү бюджеттен 360 миллион сомдон ашуун каралган. Калкты туруктуу жумуш менен камсыздоо үчүн 24 401 иш орду түзүлдү. Анын ичинен айыл чарбасында 12 189 иш орду, курулушта 4600, чакан ишканаларда 1814, өнөр жай өндүрүшүндө 1248, социалдык тармакта 868, калган тармактарда 3682 иш орду түзүлдү. Чүй облусу боюнча 60 социалдык объектилер республикалык, жергиликтүү бюджеттин жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен курулду. 7 балабакча, 13 мектеп, 1 маданият мекемеси, 7 саламаттык сактоо объектиси, 27 спорт объектиси, 2 социалдык шаарча жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 3 окуу борбору курулган. Быйыл Чүй облусунда 78 социалдык объект куруу көздөлүүдө. Ал эми 30дан ашык орто жана ири ишканаларды ачуу пландалууда. Алар керамика плиткаларын чыгаруу, айнек чыгаруу, кирпич, бетон чыгаруу, тигүү цехтери, логистикалык борбор жана башкалар. Эми Чүй облусунун курамындагы Токмок жана Кара-Балта шаарлары өзгөрөт. Мамлекет 2 калаага тең 1 миллиард сомдон бөлүүдө. Кара-Балта шаарында 1 миллиард сомго 13 долбоорду жүзөгө ашыруу пландалууда. Анын 40% өндүрүшкө багытталган. Алсак макарон чыгаруучу цехти ишке киргизүү, асфальт, бетон жана таш майдалоочу заводду куруу,
муниципалдык базар ачуу жана башкалар. Буга катар Кара Балта шаарынын Совет доорунан калган инфратүзүмүн жакшыртуу көздөлүүдө. Таза суу, жолдорду асфальттоо, парктарды реконструкция жана капиталдык оңдоодон өткөрүү мерчемделүүдө. Токмок шаарына дагы 1 миллиард сом каражат бөлүнүүдө. Бул каражатка шаарды өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылат. Нарында аймактык реформа ийгиликтүү ишке ашты. Өндүрүш, кайра иштетүү, тейлөө багытында 65 чакан ишкана ачылып, 730 жаңы жумушчу орун түзүлдү. 2017 жылдан бери токтоп турган Ренессанс бут кийим чыгаруучу фабрикасынын иши жанданды. Жумгал районунда кубаттуулугу саатына 30 метр куб бетон чыгаруучу завод ишке берилди. Ирригация тармагында 128 миллион сомдук иштер аткарылды. Ирригация тутумун жакшыртуу максатында Жумгал районундагы Түгүлсай өзөнүнө БСР жана Кочкор районуна Шамшы БДРнын куруу иштери башталды. Долбоор аяктаса 3280 гектар жерге суга суу берүү жакшыртылат. 1,5 миң гектар жер өздөштүрүлөт. Суга суу, ичүүчү суу, жайыт, тазалык кызматтарын реформалоо боюнча пилоттук долбоорлор ишке ашырылды. Жол тармагында облус боюнча 2023 жылы дээрлик 135 километр асфальт, 11,5 километр шагыл төшөө каралып, жыл ичинде облус боюнча дээрлик 40 километр асфальт, 9 километр шагыл төшөлдү. Чакан жана орто бизнести колдоо максатында жалпы 157 ишкерге 97 миллион 564 миң сомго пайызсыз насыялар берилди. Быйыл жалпы шаар боюнча 20 километр асфальт төшөө пландалууда. Демөөрчүлөр тарабынан 7,7 километр, ал эми республикалык бюджеттен 12 чакырым жасоо мерчемделүүдө. Ал эми Нарын шаарынын дагы ички көчөлөрү мурдагыдай кыйла оңолду. 18,5 чакырым ички көчөнү асфальттоо башталып, анын 11 чакырымы аягына чыкты. Нарын облусунда административдик аймактык реформа сынамык негизде ишке ашырылды. Административдик аймактык реформанын алкагында 63 айыл аймагы бириктирилип, 27 айыл аймагы түзүлдү. Бул реформага чейин 890 штаттык бирдик иш алып барып келсе, 246 штаттык бирдик кыскарып, 644 штаттык бирдик бекитилди. Натыйжада 113 миллион сом үнөмдөлдү. 27 айыл өкмөткө кызматтык автоунааlar жана 10 миллион сомдон каражат берилди. АТРдын жыйынтыгы менен жыл башында жергиликтүү бюджет 1 миллиард сом болсо, бүгүнкү күндө 1,5 миллиардка жетти. Реформа жалпы жонунан 2 айлык мөөнөттө ишке ашырылды. Айыл аймактарын санариптештирүү боюнча 63 айыл өкмөтүндө мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана маалыматтык базага кирүү мүмкүнчүлүгү болсо, азыр 143 айылда мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Нарындын мисалында аймактык реформа ишке ашырылат. Эми Нарын облусунун жана Түп районунун мисалында административдик аймактык реформа өлкөнүн бардык аймагында жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда 452 айыл аймагы болсо, анын 62си бир гана айылдан турат. Аларда калктын саны 148ден баштап 11 миңге чейин жеткен. Ал эми кээ бир айыл аймактарга 10дон ашык айыл кирип, калкы да бир топ көп болгон. Мындан улам аймактарды иретке келтирип, ирилештирүү жараяны башталды. Реформа ресурстарды туура бөлүштүрүү, күчтүү муниципалитеттерди түзүүнү көздөйт. Аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарынын аянты 3 эсе кеңейүүдө. Борборго Чүй облусунун Аламүдүн, Сокулук райондорунун 8 айыл аймагы, 2 айылы, 5 конушу менен 4 контуру кошулууда. Быйыл өлкө аймагында 100 өндүрүштү ишке киргизип, 250 миң иш ордун түзүү көздөлүүдө. Ар бир райондо чакан ишканаларды ачуу тапшырмасы коюлду. Өлкөнү 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында жылына жумушсуздуктун деңгээлин 5%га чейин төмөндөтүү максаты коюлган. Эмгек миграциясында жүргөндөр, иш издеп шаарларга агылгандар кичи мекенине кайтып, бакубат турмушун алчу күн алыс эмес.